УТРК Ош телеканалында Ош жаңалықтарын таныштырып, студияда сіздер менен Абдумалик Базарбаев болом, амансыздарбы. Өлкө башчысы кыргызстандыктарды ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен куттуктады. Ош шаарында миграциялык ресурстук борбор ачылды. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби боюнча эл аралык китеп сынагы жыйынтыкталды. Президент Садыр Жапаров бүгін кыргызстандыктарды ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, сиздерди ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Улуттун улут катары сакталып, андан ары өнүгүүсү ошол улуттун тили, нарк насле, тарых таржымалы жана маданияты менен түздөн түз байланышта. Аккар көкмүз жаткан Аскар тоонун элесин чагылдырган ак калпак баштаган улуттук кийимдерибиз дал ушул кыргыз маданиятынын ары көнү, ары сыймыктуу, ары маанилүү, ары ыңгайлуу элементи экени талассыз. Бекеринен ак калпак кыргыз деп айтылбаса керек. Бүгүнкү ааламдашуу доорунда ар бир кыргыз баласын ак калпаксыз элестетүү мүмкүн эмес. Элибиз улуттук кийимдердин ичинен айрыкча ак калпакка өзгөчө маани берген. Баш кийимдин өзүнүн касиети бар, ыйык тутуп башка бирөөгө берген эмес, жоготкон эмес. Баш кетмейин, башыңдан ак калпагың түшпөсүн деп алкаган. Дагы бир рет бүгүнкү майрамыңыздар менен кут болсун. Ылайым эр азаматтарыбыз ак калпагын, эже карындашыбыз ак жоолугун, инилерибиз ак элечегин башынан түшүрбөсүн, бийик тутсун, бийик жүрсүн деп айтылат мамлекет башчынын куттуктоо сөзүндө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы, буунун өнүктүрүү программасынын администраторунун жардамчысы, Европа жана КМШ өлкөлөрү боюнча регионалдык бюросунун директору Ивана Живкович менен жолугушту. Минкап төрагасы Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен тыгыз өнөктөштүгүн жана уюмдун өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча реформаларды жана программаларды колдоорун белгиледи. Өз кезегинде Ивана Живкович климаттык көйгөйлөрдү чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын Трасттык фондун түзүү боюнча буунун өнүктүрүү программасынын сунуштары тууралуу маалымат берди. Ошондой эле буунун өнүктүрүү программасы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө туруктуу өнүгүү максаттарына, климаттын өзгөрүшүнө, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана башка стратегиялык багыттарга жетишүүдө мындан ары да колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин ырастады. Ош шаарында миграциялык ресурстук борбор ачылды. Мындай борбор өлкө аймактарында алгачкы жолу ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштады. Мындан ар бир жаран бара жаткан өлкөлөрү тууралуу маалымат алып, берилген квотанын негизинде жумуш менен камсыздалат. Теманы кабарчыбыз улантат. Ош шаарынын тургуну Бектур Мойдонов 23 жашта. Ал учурда айыл чарба жаатында эмгектенет. Каарманыбыз тажрыйба алмашуу үчүн чет өлкөдө ишкерлигин улантууну көздөп жатат. Бирок ал жактагы ички саясаты тууралуу маалыматы жок болгондуктан мигранттарга маалымат алуучу борбор болсо дейт. Акыркы учурда ушул биздин мекендештерибиз, бордошторубуз Англия өлкөсүнө көбүп кеткендиги үчүн мага аябай кызыктуу болду. Эмне себептен ал жака кетип жаткандыгы, анткени мен байкашым боюнча дыйкан чарбачылык ал жакта аябай өнүгүптүр да. Ошол себептен кетип жатыптыр. Анан мага ошо бир ой келди. Ошол жактан барып опыт алып келсемби, алмашып келсемби деген сыяктуу болчу. Мисалы, ошол жактагы нерсени эле бизге алып келсек эмне болбойбу, болот да туурабы? Бирок маалымат алууну билбей жатам, бирок ошондой борбор болсо аябай жакшы болмок да. Бектур сыяктуу маалымат издегендер үчүн Борбордук Азия өлкөлөрүндө миграцияны башкарууну жана мигранттарды коргоону жакшыртуу долбоорунун алкагында Эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте Ош шаарында миграция ресурстук борбор ачылды. Борбор миграцияны башкарууну жана жөнгө салууну колдоого багытталган. Жалпысынан жарандардын укуктарын, жыргалчылыгын жана кызыкчылыктарын коргоо менен дүйнөлүк эмгек рыногунда атааңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшөт. Ачылуу азем өтүп жатат. Министрдин катышуусу боюнча биздин башкы директордун катышуусу менен биз күндүк иштейбиз. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин саат 9-дан 6-га чейин бизге кимдин кандай бир суроолор болсо миграция жаатында келип кайрылышса болот. 3, 2, 1.
Бул борбор ички миграцияны камтыбайт. Мындан чет өлкөгө чыгуу, жумушка орношу тууралуу маалымат алууга болот. Тагыраагы миграциянын коопсуз жолу көрсөтүлөт. Жарандарды кызыктырган суроолорго онлайн кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаңыдан ишмердүүлүгүн баштап жаткандыктан алдыда атайын байланыш түзүлөт. Азыркы тапта министрлик тарабынан миграциянын агымын кыскартуу жаатында аракеттер көрүлүп жатканы айтылды. Быйыл министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбек Жапаровдун тапшырмасы бар бизге берилген. Ошол тапшырмага ылайык 250 000 жумушчу орнун түзөбүз быйылкы жылы. Анан бизде мына курулушчулар, абдан керектүү адистер бар да. Бычмачылар, тикмечилер, сантехник, слесарьлар, ошол эле ашпозчулар, анан башка жанагы сулуулук салондорунда иштей турган кесиптер бүгүнкү күндө мындай талап кылына турган кесиптер да. Биз ошол боюнча дагы абдан чоң жумуштарды бүгүнкү күндө аткарып атабыз. Буга чейин миллиондон ашык жарандар миграцияда жүрсө, бүгүнкү күндө алардын саны кыскарды. Алсак учурда миграцияда жүргөндөрдүн саны 600 000ден ашык. Аны менен катар жыл сайын чет жактарга убактылуу жумушка орноштуруу үчүн Англия, Кытай жана башка өлкөлөргө жумуш менен мыйзамдуу камсыздоого квота бөлүнөт. Анын алкагында жарандар 6 ай иштеп келишет. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Саантаев, УТРК Ош. 1 райондук соту активист Мелис Аспековду 7 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу анын баласы Ал Аспеков Facebook тармактагы баракчасына жазды. Активист массалык башаламандыкка даярданууга айыпталып, Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан номер 1 тергөө абагына камалган болчу. Белгилей кетсек, буга чейин жарандык активисттер Мелис Аспеков менен Улан Жураев январь айынын башында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинин 250 000 акш долларын талап кылуу фактысы боюнча кармалган. 1 жылдан кийин Мелис Аспеков 7 жылга эркинен ажыратылган. Аспеков 2023 жылдын 23 майында президенттин соттолгондорго ырайым кылуу жөнүндө жарлыгы менен колониядан бошотулган. Сентябрь айында ал кайрадан массалык башаламандыкка даярданган деген айып менен кармалган болчу. Касымалы Жантошев атындагы Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын Ош шаарына болгон сапарынын алкагында кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин повесинин негизинде Күн кармаган бала аттуу спектаклин коюшту. Анда жаңы төрөлгөн өмүр кайын ажатканага таштаган аял менен майыптыктан азабын тарткан баланын тагдыры баяндалат. Султан Раевдин повесинин негизинде даярдалган Күн кармаган бала спектакли Ош шаарындагы көрүүчүлөрүнө тартууланды. Анда ата-энеси жок майыптыгы бар баланын ролун Ысык-Көл театрынын 21 жаштагы актёру Рыскелди аткарды. Баш кыйкармандын ролун жаратуу Рыскелди үчүн бир топ кыйын болгондугун билдирди. Жакшы да сезимдер болду, жаман да сезимдер болду. Бул спектакль ойноп атканда кыйынчылыктар да болду, сүйүнүчтөр да болду. Бирок ушул спектаклдин артынан баарыбыз жакшы деген сөздөрдү угуп, жакшы сыйлыктарды алдык. Буюрса 2 гран-при алдык. Чыгарма бир нече жыл мурун жазылса да, коомдогу улуттук көйгөйлөрдү чагылдырган. Анда баласына жатканага таштаган аял, майыптык азабын тарткан бала, аракка тойгон араккечтер, мансап үчүн адамдык сапатын тебелениши ачык көрсөтүлгөнү көрүүчүлөрдүн кубулуна толду. Мурда деле көп спектакльдерди багы студент убактарда дагы, башка убактарда да көрүп жүргөмүн. Ошолорго аябагандай салыштырдым. Ал мисалы үчүн атанын тагдырын деле көрүп жүргөнбүз, мисалы да. Эми бул жерде өтө чоң масштабта алыптыр да, чоң масштабта алыптыр. Жакшылыкты алыптыр, жамандыкты алыптыр, адамдардын бири-бирине болгон мамилесин караптыр. Актерлордун мындай сахнада мага жашап атканы. Ар бири хоть главный рөлдөгүлөр дагы, мындайлар дагы, масукада тургандар деле жашап атканы мени аябай кубандырды. Аябай жакшы ойнойт. Чынын айтайын, мындай жан дүйнө мергип көрдүм да. Жан дүйнө мергип көрдүм. Мындай спектакльдерде жан дүйнө эргип көрбөй коюшка мүмкүн эмес да. Бу да ошо эненин баласына болгон сүйүүсү, канчалык оор тагдыр болсо дагы, ошо баласы оорукчан болсо дагы, эненин балага болгон сүйүүсү аябай жакшы берилген негизи чыгармада. Анан ошо сценарийди жазгандар да аябай жакшы жазыптыр. Мага Күн баланы аткарган баланын ролун аябай жакшы аткарыптыр. Негизи эле актерлор, актрисалар аябай жакшы деңгээлде аткарыптыр.
тасымалы Жантошев атындагы Ысык көл музыкалык драма театрынын Ош шаарындагы гастролу 2 күнгө созулду. Бул күндөрү шаар тургундары үчүн Чыңгыз Айтматовдун калемине жазылган Ак кеме жана Султан Раевдин Күн кармаган бала чыгармалары 2 сеанс менен көрүүчүлөргө тартууланды. Театр деген бул менимче сыйкыр дүйнө. Муну көрүш керек. Сөз бар го, 1000 жолу уккандан көрө 1 жолу көргөн дегендей. Ошол чыгарманы көрүп, анан ал жерде башка эмоция. Бул бир нече эле секундтук эле кадр. Бул майып баланын өзүн жуунта албаганы, ошонун баары сакталыштырган да режиссер. Ош шаарындагы мамлекеттик академиялык Бабур атындагы музыкалык драма театрга терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай бир салтанаттуу, тозуп алыштуу көп. Спектаклдин соңунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан театр жамаатына ардак баракчалар жана билеттер берилди. Белгилей кетсек, Күн кармаган бала спектакли Баку шаарында өткөн Түрксой эл аралык уюмунда баш байгени жеңген. Мындан сырткары Арт Ордо 2023 театр фестивалында гран-приге татыган. Мелис Мураталиев Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгон. Мамлекет башчысы кол койгон башка жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Белгилей кетсек, Каныбек Осмоналиев 2022 жылдын май айынан бери мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы кызматын аркалап келген. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби боюнча эл аралык китеп окуу конкурсу жыйынтыкталды. Сынак 2023 жылы октябрь айында башталган. Ага бир эле Кыргызстандан эмес, чет өлкөлүк жарандар дагы катышкан. Конкурс онлайн форматта өтүп, жеңүүчү аталган 100 катышуучу сыйланды. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы аталышындагы китеп окуу сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Жеңүүчүлөрдүн арасында Нурпери Бектурсун кызы дагы бар. 1000ден ашуун катышуучунун арасынан баш байгеге ээ болгон Нурпери студент айтымында китеп окуу сынагына биринчи жолу катышып жатыптыр. Мен ошондой эле биринчи турда өткөндө менде бир ушундай бир башкача бир толкун болду. Эгерде мен биринчи турда өткөн болсом, Кудай буйрса, экинчи турда дагы менде бир ийгиликтер коштосун деп жакшы ниет кылып койгон элем. Бүгүн көзүн көрө атасыздар, эми ичимде нерсени сезимдерди айтып жеткире албайм. Биринчиден бул жараткандын мага болгон белеги, экинчиден бул ата энемдин дуасы, үчүнчүдөн болсо жолдошумдун колдоосу болду. Рахмат бардыгыңыздарга. Өнүккөн китеп окуган китепкөй өлкөлөрдүн катарын толуктайлы жана ошондой эле Финляндиянын конкуренциясына чыккан мамлекеттердин катарын толуктайлы. Сынактын жеңүүчүлөрүн аныктоо иш-чарасына эл өкүлдөрү дагы катышты. Мында эл арасында китеп окуу сынактарынын байма-бай болуп турганы абдан жакшы көрүнүш экенин айтышат. Буга чейин дагы мындай конкурстар болуп келген. Китеп окуу сынагынын жакшы жагы бул акылды өнүктүрүүнүн бир жолу экенин кошумчалашат. Бир китеп боюнча конкурс уюштурганды карасаңыз, бир эле Кыргызстандан эмес, Америка, Европа, Турция, Россия, Японияда бир катышкан бар. Ошол жактагы мектептерибизге келип отурат. Бир жагынан жакшы чүрөк сүрүп атат, экинчи жагынан китеп окуганга мүнөз көрүп атат, үчүнчү жагынан илим окууга кызыгуу башканы койтуп атат. Анан эң башкысы адамдардын байлыгы көтөрүп, бак иштетилген акчаларды тойго же бир ысырапчылыкка эмес. Ошон үчүн бул иш-чара мен үчүн абдан маанилүү иш-чара. Ошон үчүн атайын келип, колдоп, буйругун деп аткарып калдык. 2023 жылы октябрь айында башталган сынакка бир эле Кыргызстандан эмес, чет өлкөлүк жарандар дагы катышты. Катышуучулар тесттик суроолорго онлайн форматта жооп беришкен. Бул китеп бир эле Кыргыз өлкөбүздө эмес, башка өлкөлөрдө дагы окутула баштагандыгына кубандык. Анын бир далили катары Кореядан экинчи баскычка чейин көтөрүлүп, келип 100 байгенин бирине ээ болгон бир окурман мырзабыз бар. Кошуна Өзбекстандан келген окурмандарыбыз болду. Америкадан, Орусиядан, Индиядан катышкандар болду. Бирок алар башкы баскычында эле калышты. Анткени бул жарыш компьютердик программанын негизинде болду. Абдан адилеттүү белгиленди. Иш-чара мекенди сүйүү ыймандан долбоорунун алкагында уюштурулду. Негизги максат жаштарды китеп окууга үндөө жана китеп окуу маданиятын жайылтуу, мекенчил багытта жаштарды тарбиялоо болуп саналат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты өлкөбүздүн өнүгүүсү, мамлекетибиздеги элдин маданиятын жогорулатуу
жана биз келечек мундардын аң сезимин өнүктүрүү жана мекенчил жолго багытка тарбиялайбыз жаштардычы. Буга чейин дагы биз Мухаммед Умар коомдук бирикмеси китеп кейжи менен чогуу биргеликте патриоттук ырлар көркөм окуу боюнча сынак өткөргөнбүз. Ал сынак натыйжалуу жана үлгүлүү жыйынталган. Сиздер көбүңүздөр катышкансыздар. Эл аралык китеп окуу сынагында 1-чи орунга автоунаа, 2-чи орунга ноутбук, 3-чү орунга муздаткыч жана жалпы 100 орунга баалуу байгелер берилди. Айымкан Исралы кызы Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы орозо 11 мартта башталарын растады. Бул тууралуу Спутник чекит кейжи басылмасы жазып чыкты. 2024 жылдагы ыйык Рамазан айы 11 мартта башталат. 10 мартта өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окутулат деп айтылат Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматында. Кадыр түн 6 апрелге караган түнгө туура келсе, 10 апрелде орозо айт белгиленмекчи. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү дүйнөлүк жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы жана дүйнөлүк жаңылыктар күтөт. Амандыкта кайрадан жолугушканча. Газа тилкесинде учурда 7000 кишинин сөөгү дагы эле урандылардын астында жатат. Жалпы өлгөндөрдүн саны 30 000ден ашты. Балык кармайбыз деп балыкка жем боло жаздаган Жапониядагы экипаж мүчөлөрү ушул жана башка аламда орун алган жаңылыктарды тааныштырып, назарыңызда дүйнөлүк жаңылыктар. Аны мен Асылбек Тагайбек уулу тааныштырам. Саламатсызбы? Израиль армиясынын 2023 жылдын 7 октябрынан бери Газа тилкесине жасаган кол салууларында 13430 бала каза болгон. Израиль армиясынын Газа тилкесинде коргоосуз палестиналыктарга, карапайым калкка, балдарга жана аялдарга каршы 2675 кыргын жасагандыгы белгиленди. Газа тилкесинде 151 күндөн бери жасалган кол салууларда 13430 бала жана 8900 аял каза болгон. Учурда 7000 кишинин дагы эле урандылардын астында калганы же дайынсыз жоголгондугу маалымдалды. Японияда балык улоочу кеме сууга чөгүп кетти. Кемеде камалып калган 24 адамдан турган экипаж куткаруучулар тарабынан куткарылды. Бир балыкчы учурда дайынсыз болууда. Окуянын себеби катары узундугу 56 метр болгон балык улоочу кеменин мотору бузулуп калган. Бортто 5 жапондук жана 20 индонезиялык экипаж мүчөлөрү болгон. Окуя болгон жерге Жапониянын жер коопсуздук кызматынын куткаруу тиг учактары келип куткарып калышкан. Учурда бир адамды издөө иштери уланып жаткандыгы айтылат. Алматыда тыюу салынгандыгына карабастан тоо этектериндеги аймактарды өздөштүрүү уланууда. Совет турунда бул аймак толугу менен сел жана жер көчкү коркунучу бар аймак катары эсептелип, курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган. Бирок 80-жылдары Иле Ала тоо этегинде дача тилкелери, 90-жылдардан тарта коттедждер, клуб үйлөрү жана таунхаустар пайда боло баштаган. Ошол эле учурда курулуштар мыйзам бузулар менен жүргүзүлүп жатат. Ушундан улам тоо борунда жарлар пайда болуп, аймактын бардык тургундарына коркунуч тудурууда. Иле Ала тоо аймагында топурак борпоң, жер көчкү коркунучу жогору. Америка Кошмо Штатынын жогорку соту Колорадо сотунун Дональд Трампка президенттик шайлоого катышууга тыюу салган чечимин жокко чыгарды. Жогорку соттун судьялары мурунку президентке Америка Кошмо Штатынын конституциясынын 14-түзөтүүсүнүн колдонууга болбойт деген чечимди бир добуштан колдошту. Бул мыйзамда козголоңчулар бийликте иштей албайт деп айтылат. 2021 жылдын 6 январында мурдагы президенттин талапкерлери Америка Кошмо Штатынын конгрессине чабуул койгондон кийин Трамп козголоң чыгарган деп айыпталган. Трамп жогорку соттун чечимине комментарий берип жатып, бул Америка үчүн чоң жеңиш деди. Көпчүлүк сурамжылоолорго ылайык Дональд Трамп азыркы президент Джо Байденден бир аз алдыда келе жатат. Орусияда VPN'ди популярдаштырууга тыюу салуу жөнүндө жаңы мыйзамга ылайык Википедия бөгөтөлүшү мүмкүн. Бул тууралуу мамлекеттик думанын маалыматтык саясат технологиялар жана байланыш комитетинин төрага орун басары Антон Горелкин Telegram каналына жазды. Анын айтымында интернет энциклопедиясындагы VPN сервистер жөнүндөгү макала Роскомнадзорго сайтты бөгөттөөгө мүмкүндүк берет. Ошол эле маалда Горелкин ресурсту бөгөттөөгө башка да себептер бар экендигин белгиледи. Эми аны колдонуучуларга ыңгайсыз болбогондой кылып ишке ашыруу гана калды деп жазды депутат.
Греция тарыхта болуп көрбөгөндөй ысык кышты баштан кечиргендигин жарыялады. Грециянын метеорологиялык бюросу Коперник климаттын өзгөрүү кызматынын маалыматтарына таянып анализ жасаган. Анализге ылайык 2023 жылдын декабрь, 2024 жылдын январь жана февраль айларында өлкөдө абанын температурасы сезондук нормадан жогору болгон. Грецияда акыркы 10 жылда рекордтук эң жылуу 6 кыштын көрүлгөндүгү баса белгиленди. Грецияда кышкы температура 1960 жылдан бери жогорулап, учурда плюс 11 градустан ашкан. Сиздерге жеткизейин деген аалам жаңылыктар ушулар болду. Алдыда сиздер эртеңки күнгө карата аба ырай күтөт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак туруңуз.